Кара Суу районунда жарадар болгон ММА мушкери Төлөгөн Рахманберди уулу атышуу фактысы боюнча тосмого арыз жазды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине жеке булактар билдирген. Маалыматка караганда жабырлануучу Ош шаарындагы Дене тарбия жана спорт боюнча комитеттин башчысына карата доосу жок экендигин билдирген. Тосмо арыздын негизинде кылмыш иши токтотулушу мүмкүн. Социалдык тармактарда жабырлануучунун тасмасы жарыяланып, анда Кылычбек Саркарбаев күнөөлүү эмес деп айтылат. Эске сала Кара Суу районунун Фуркат айылында атышууда ММА мушкери Төлөгөн Рахманберди уулу бутуна ок жеген. Кыргыз гидромет аба ырайынын өзгөрүшү тууралуу шашылыш билдирүү таратып, аймактарда жаан жаап, арты карга айланып үшүк жүрөрүн билдирди. Маалыматка караганда 29-30 сентябрь күндөрү аба ырайы өзгөрүп, суук түшүп, көп жерлерде мезгил менен жаан жаап турат. 7 облустун айрым жерлеринде жаан жаап, карга айланат. Мындай аба ырайы айыл чарба иштерин, мал кармоону кыйындатып, жол кыймылын, энергетикалык жана коммуналдык кызматтардын иши татаалдашы ыктымал экендиги эскертилди. Кечээ түнү Кызылкыя шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан клубда өрт чыккан. Окуя болгон жерге Кызылкыя шаардык номер 62 өрт өчүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери тартылган. Ошондой эле жардамга Үчкоргон айылында жайгашкан номер 75 өрт өчүрүү бөлүмүнүн бир бөлүмү жана 3 куткаруучусу. Ноокат районунун Кокжар айылында жайгашкан 104 бөлүмдөн бир бөлүм тартылган. Өрт саат 3 чамасында чектөөгө алынып, толугу менен саат 5 өчүрүлгөн. Өрттөнгөн 391 чарчы метрди түзгөн. Анын кесепетинен 400 дана шифер, 15 куб жыгач күйгөн. Өрттүн чыгуу себептери такталууда. Адамдар жабыркаган эмес. Өрттөнгөн имарат Калматов Жыргалбекке таандык, ал Кызылкыя шаардык кеңешинин депутаты. Кыргызстандын мектептерине кошумча окуу материал катары 400 миңге жакын китеп басылып чыкты. Американын эл аралык өнүгүү боюнча USAID агенттигинин «Келгиле окуйбуз» долбоорунун алкагында даярдалган китептерди Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигине өткөрүп берүү салтанаты бүгүн улуттук компьютердик гимназияда өтөт. Бул китептер сабакта колдонулуучу эмес, кошумча окуу жөндөмдөрүн жакшыртууга багытталган жомоктордон турат. «Келгиле окуйбуз» деп аталган 4 жылдык долбоордун максаты өлкө боюнча башталгыч класстардын окуучуларынын окуу көндүмүн өркүндөтүү. USAID 2020 жылга чейин Кыргызстандын мектептерине 1 миллион 200 миң китеп тапшырууну көздөп турат. Шейшемби күнү Пакистан менен Индиянын чек арасында күчү 6 балга жеткен жер силкинүүдөн 34 адам каза тапты, 459 жаракат алган. Буга чейин зилзаланын кесепетинен 26 адам курман болуп, 300дөн ашууну жабыркагандыгы айтылган. Мирпур райондук администрациясынын маалыматына караганда, жабыркагандардын 160-нын абалы оор деп айтылууда. Жерден силкинүүсү Пакистандын түндүк жана түштүк чыгыш тарабында көбүрөөк байкалган. Ошол эле убакта Индиянын чек ара аймагында өзгөчө кырдаалдагы абал деп табылган эмес. Алжирдин чыгыш тарабында төрөт үйүнөн өрт чыкты. Чет элдик маалымат булактары жазгандай, тилсиз жоонун кесепетинен жаңы төрөлгөн 8 ымыркай чарчап калды. Төрөт үйүнөн 37 аялды жана төрөт үйүнүн 28 кызматкерин куткарып калууга мүмкүнчүлүк болгон. Ымыркайлар күйүктөн жана кээ бирлери иске ууланган. Өрт Алжирдин Уэт-Суф деп аталган аймагында катталган.